Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде Маанилүү Маек, студияда адаттагыдай мен Мурат Жолокеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз заманбап чакырыктар жана коомдун коопсуздугу, башкача айтканда диний экстремизм жана радикализм деген эмне. Ушул түшүнүктөрдүн тегерегинде сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокторду, адистерди чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Тылдызбек Таштанов философия илимдеринин доктору, дин, социология багыты боюнча адис, жана ошондой эле Эрмамат Эргешев Чүй облусунун Токмок шаарындагы Ислам академиясынын ректору. Урматтуу коноктор, студияга кош келиптирсиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Эскертип өтөйүн, түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде айтылып жаткан ушул тема боюнча суроолоруңуздар, ойлоруңуздар же пикирлериңиздер болсо, анда 670191 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Андан тышкары бизде WhatsApp номерибиз иштеп атат 0501 670191 сандарына өз билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар, урматтуу конокторго, адистерге аны окуп берип, ага жооп алууга мен аракет кылмакчымын. Урматтуу коноктор, биринчи эле суроом ушу, келиңиздер анда диний көз караштар боюнча, башкача айтканда ошо экстремизм жана радикализм деп атпайлыкпы, ошонун түшүнүктөрүнө кененирээк токтолуп өтсөк. Биринчи эле экстремизмден баштасак, бул аныктаманы мындай жалпы экстремизм деген эмне, аннотация берип телекөрүүчүлөргө түшүндүрүп кетсек. Саламатсыздарбы, урматтуу эфирдин көрүүчүлөрү. Эми жалпысынан экстремизм термининен мурун биз бул терминди менен байланышкан башка терминдерди карап коюшубуз керек да, сөзсүз түрдө. Ал терминдерди кыскача айта турган болсок, фундаментализм, фанатизм, экстремизм, андан бар болуп туруп анан ошол терроризмге чейин алып барат да. Булардын баары бири-бирине байланышкан жана бири-бирин даярдоочу түшүнүктөр да. Бирок негизинен ошол экстремизмде болобу же болбосо башка терминдерде болобу, бул боюнча академиялык чөйрөдө дагы, саясий же болбосо коомдук чөйрөдө дагы так аныктамасы ушул күнгө чейин бериле элек негизи. Бирок ар бир коомдун же болбосо ар бир ошол түзүлүштүн же академияда кандайдыр бир муну изилдеген чөйрөнүн өздөрүнүн ошол чөйрөнүн абалына жараша аныктамаларды берип келген. Көптөгөн аныктамалар бар. Бирок ошентсе дагы диний жагын алып карай турган болсок, бул биздин 2001ден бери көбүрөөк бул нерсеге басымдык жасалат. Ошо 2000 эмнеге Кыргызстанда жок, дүйнөдө. Андан кийин биз эми сөзсүз түрдө дүйнөнүн агымынан таасирленебиз да, Кыргызстандагы. Ошол дүйнөдө 2001де эң негизги окуя катары бул жанагы Нью-Йорктогу террор акттан башталат да. Ошондон 11 сентябрда. Андан кийин ошол экстремисттик же болбосо радикалисттик көз караштарды өзгөчө ошо диний өңүтөн каралып келатат. Токотер жери экстремисттик же болбосо радикалисттик көз карашка 2 кошо 2 барабар 4 дей турганчалык так бир аныктама берүү кыйын. Ошентсе дагы бул чукул көз карашка ээ болгон, кандайдыр бир өзгөрүүнү талап кылган, ошол учурдагы өзгөрүүнү же болбосо ошол өзгөрүүгө каршы чыккан, башка бир ошол өзгөрүүнү кармап калуу үчүн дагы болгон чукул аракеттер, түшүнүктөр, көз караштар экстремисттик же болбосо. Экстремизм бул диний тармакта эле болушу мүмкүнбү же жашоодо да кезиши мүмкүн? Жок, ар тармакта болушу мүмкүн. Ар тармакта. Бирок өзгөчө акыркы учурларда, акыркы 5-10 жылда ошол диний тармакка көбүрөөк басымдык жасалып атат. Демек, кимдерди биз экстремист десек болот? Кандай адамдарды? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин ушул социологиялык жактан аныктама берип өткөн Жылдыз агайдын аныктамасы түшүндүрмөсүнөн эле улай кете турган болсок, негизи радикалисттик, экстремисттик көз караштар бул кайсы бир коомдо калыптанып калган нормаларды мыйзам бузуу жолу менен өзгөртүүгө аракет деп айта алабыз. Анан мындай так даана экстремист ким деп негизи илимий негизде айта турган болсок, булар ошол өзүнүн идеяларын күч менен таңуулагандар. Бул эми ар бир элдин өзүнүн баягы калыптанып калган нормасы бар, каада салты бар, үрп адаты бар. Буларды биз улуттук баалуулук дейбиз. Улуттук баалуулуктар менен биргеликте ошол руханий жашоонун дагы адамды жакшылыкка чакырган диний баалуулуктар бар. Бул негизи ошол аймактык өзгөчөлүктөргө карата айырмаланышы нормалдуу көрүнүш негизи. Калыптанган диний, сиз айтып аткан көз караштар. Бул ошол канча жылдардан бери ошол коомдун көпчүлүк бөлүгү жактырып, ошол жаатта жашоосун өткөрүп, анан эч кандай бир ашыкча же болбосо туура эмес жакка барбастан орто жолду карманган нормалар бар. Ошол нормаларды өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн
идеологиялык жактан түп тамыры менен өзгөрткөнгө аракет кылып, ошол эле учурда мыйзам бузуп, анан кадимки ошол бийликти же болбосо башкаруу системасын толугу менен өзгөрткөнгө аракет кылган ар бир кыймыл аракетти биз экстремисттик кыймыл аракет деп айтабыз. Ал эми жеке индивидуалдык жактан карай турган болсок, бул өзгөчө ошол психологиялык жактан көбүнчө өздөрүн коомдон бөлүнүп калган же болбосо коомго кошула албай калган же сырттан өзгөчө таасирленип калган адамдардын бөлүгү деп айтсак болот да. Буларды сөзсүз түрдө экономикалык, ошондой эле диний жактан карай турган болсок, сабатсыздык, маалыматтын жоктугу, ошол себептер дагы бул экстремисттик кыймыл аракеттерди чакырат, алдыга жылдырат. Анан биз ошол коомдо болуп жаткан жалпы коомчулук тарабынан кабыл алынган нормаларды бузууга аракет кылуулардын баардыгын эле экстремисттик кыймыл аракет деп таанып билишибиз керек. Негизи ушу экстремисттик көз караштарга жакын адамдарды психологиялык жактан аныктап түшүнсө болобу негизи? Ооба, булардын биринчи эле билиминен тышкары да, билимсиздигинен тышкары деген да мүнөздөмө. Булардын мүнөздөмөсү ошол бүгүнкү күндөгү реалдуулук мындай адашууга алып барат деген сыяктуу утопиялык идеялар көбүнчө. Психологиялык жактан аларды карманган нерсе кайсы бир эреже алар үчүн туура деп айтылган болсо, эми бул эреже сөзсүз түрдө бул дүйнөдө дагы, анан акыретте дагы, өлгөндөн кийин дагы бактылуулук алып бара турган эреже деп эсептешет. Бирок ошол эле учурда бул дүйнөдөгү реалдуулук менен айкалышпаган пикирлерди, утопиялык, мындай чындыкка жатпаган пикирлерди таңуулай берет да. Анан өзүнүн пикирин ошол каршы адамга туурадай кылып көрсөтүп, анан негизи жакшы ниет менен кылып аткан болгон чакта дагы бирок адамдын укугун тепсеп койгон учурлары болот. Мыйзамдан аша чыгып кеткен учурлары болот. Ошол жагынан психологиялык баа бере алабыз. Ошол психологиялык негизи кармалып калган көйгөй, алар өздөрү туура деп эсептеген эреже менен башкалар дагы жашашы керек деген эреже менен, уран менен, чакырыктар менен чыга турган абалдар да көбүнчө. Жылысбек мырза, бул суроо сизге да тийиштүү, кесибиңизге ылайыктуу экен. Бул жерде бир канча фактор бар да, ошол адамды ушул жолго түрткөн бир канча фактор бар. Бул ошол коомдук, саясий, идеологиялык, философиялык жана жеке себептер да болушу мүмкүн. Мисалы үчүн адам илимдүү болушу мүмкүн, бирок ошол учурда бул фанат болушу мүмкүн да. Кимге ошол бир өзү жактырган бир көз караштын, өзү жактырган бир адамдын айткандан чыкпай, башка бир альтернативдүү бир пикирди укпайт, же болбосо ал нерсеге тууралыгына маани бербейт, орун бербейт. Ошол сыяктуу, же болбосо кандайдыр бир немеде жеке бир тааныч болушу мүмкүн, бир саясий кыймылга болушу мүмкүн, бир адамга болушу мүмкүн, бир ишенимге болушу мүмкүн. Ошол сыяктуу нерселер ошол эле учурда жана философиялык бир идеологияга фанат болушу мүмкүн. Ошол нерселерден улам адам кандайдыр бир деңгээлде булардын баары ошол адамды экстремисттик же болбосо радикалисттик көз карашка түртөт да десек болот. Кантип сактансак болот ушу сиздер айтып аткан ушу экстремизмден? Муну алыска кетпейли, өз мамлекеттен айтсак да. Бизде эң негизги немеси бир канча өзүнүн сактануу жолдору болушун, бирок анын эң башында ошол мен айтат элем, бул илим билим турат да. Кандай илим билим, ошо диний илимди да алып, ошо менен бирге светтик илимдер менен айкалыштырып алып, ошол биз үйрөнгөн нерсенин альтернативин, туура бир альтернатив бар экендигине бир орун бериш керек. Ал нерсеге дагы жай ачыш керек. Айтылган пикирлердин кандайдыр деңгээлде башка бир көз караштар бар болсо, алардын чогуу алынышы, туура же туура эмес эленип, туура жолу өзгөчө биздин коомдун жана элибиздин диний ишеними, сабаттуулугу, ошол нерсенин баалуулуктарын бизде мисалы үчүн жана динди үйрөнүп атканыбызда кээ бир салттык же болсо дагы башка баалуулуктарыбызды тепсеп кетип атабыз да. Бул биздин динибизде жок экен. Бирок негизинде карап келгенде динде деле ошол баалуулуктарга орун берилет. Эгер ал тынчтыкты, адамдын жашоосун, өмүрүн жана башка баалуу нерселерди коргой турган болсо, сөзсүз түрдө дин дагы ал нерсеге уруксат берет. Андыктан бизде диний билим берүүнү, өзгөчө Кыргызстанда диний билим берүүнү сөзсүз түрдө мамлекет колго алып, бул мектепте болсун, аракеттер болот албетте, бирок ошол булардын жеткиликтүү болбой жаткандыгы көрүнүп турат да. Ошол азыркы учурда академиянын ачылышы дагы, Эрмөнөт агай жетектеп аткан академиянын ачылышы бул жерде мындай
маанилүү орунга ээ болот да. Андан тышкары эле мамлекет деп атпайлык, андан тышкары эле бизде албетте Кыргызстан мусулмандар дин башкарамалыгы бар. Муфтият дагы бул багытта өзгөчө ишин жүргүзүш керек деп ойлойм да. Сөз түрдө ошол бир мындан 2 жыл мурун бир немеге катышканда ушул сунушту бердим эле. Ошол мамлекет биздин азыр дин башкармалыгына расмий статус берип, ошол жерде бюджеттик карамакка алып, ар бир ошо жерде иштеген ар бирин ошол жана диний саясат ошол дин башкармалыгы аркылуу жүргүзсө болот да. Себеби эмнеге бизде деген мечиттер толтура. Ошол мечиттерде жума намазы окулган жерде эмне жума намазда бизде эң негизгиси жанагы жума кутбасы деген бар. Ал жанагы сөзсүз түрдө жумага келген адамдар конткой угула турган учур да. Мына ошол жерде ушул сыяктуу 2000ден ашык 3000ге жакын мечит болсо, ар биринде ошол мамлекеттин, элдин, жердин жана башка ошо жашоого пайдалуу боло турган, түз жолго үгүттөй турган жанагы билдирүүлөр ошол жерде жасалса, бул өтө чоң таасир берүүчү факторго айланат да. Мынакей Римат мырза, өзүңүз мынакей жаңы ачылып атыптыр Ислам академиясынын ректору экенсиздер да. Сиздердин ушу сиздерге келип окуучу студенттерге кайсыл багыттарда биз айтып аткан ушу диний кандайдыр бир көз караштардын туура эмес нукка бурулбаш үчүн иш-аракеттер азыртадан жүргүзүп, кайсыл багытта билим бересиздер да? Ислам академиясынын артыкчылыктуу максаттарынын бири биздин ушул Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатын ишке ашыруу. Сөзсүз түрдө туура. Биздин мамлекеттин дин идеологиясын туурабы саясатын. Бизде Кыргызстанда салттуу дин түшүнүгү бар, калыптанып калган. Ата-бабабыздан бери илгертен келет. Ал ислам ошол эле учурда христианчылыктан православие, исламдан болсо ханафи жана матуридилик деп айтылып келет. Андан кийин бизде ошол буддисттердин өкүлдөрү дагы бар, иудаисттердин өкүлдөрү дагы бар. Бирок ошол эле учурда динге ишенбеген же болбосо кандайдыр бир кайсыл бир диний көз карашка таандык болгон адамдар дагы бар. Мамлекет биринчи кезекте өзүнүн жарандарынын ошол дин тутуу эркиндигин, кепилдигин берип атат. Бирок ошол эле учурда эч бир динге артыкчылык бербестен бардыгына объективдүү тегиз мамиле жасап атат. Ошол эле саясатты ишке ашыруу негизи Ислам академиясы. Бирок ал жерде Кыргызстандагы негизи ошол катмар бар да, жалпы жоон катмар деп коебуз го. Ошол жоон катмардын талаптарын эске алып, ошол талаптарды диндин негизги булактары менен таяндырып, байланыштырып, анан илимий негизде түшүндүрүп берүү. Эми негизи биз коомдо көп өзгөрүүлөр болуп атат, анан биз ошол эскичил жашоо менен эле калып кала бербейбиз да. Биз өзүбүздөн кийин келе турган муунга алар жашай турган жашоонун шарттарын эске алуу менен багыт бергенге милдеттүүбүз. Ошол жагынан караганыбызда негизи ушул радикализм менен күрөшүү деген баягы өзгөргүсү келбеген же болбосо азыркы системаны түп тамыры менен өзгөртүп туруп, анын өздөрүнүн эски идеясын таңуулаган системалардын туура эмес экендигин ачыктап, анан аларга салттуу дин түшүнүгүнүн баалуулуктарын айтып берсек, балдарга ошол альтернативдүү көз караштар боло турган болсо, анан алар өздөрү ошол деструктивдүү, сиз айткан жаңы пайда болуп жаткан, анан туура эмес багыттарга, ошондой эле зордук зомбулукка алып барып коюп аткан агымдардын таасиринен өздөрүн мындай узактатат деп ойлойбуз да негизи. Сөзүңүздө айтып калдыңыз да, радикализм деп. Экстремизм менен демек, радикализмдин айырмачылыктары эмнеде? Радикализм жалпак тил менен түшүндүрүп берсек, телекөрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун. Радикализм негизи өзгөргүсү келбеген идея. Мисалы, мындай бир пикир, ал үчүн ошол кайсы бир адамдын ички жашоосуна, руханиятына мындай дал келди. Бирок ал дал келген жашоо бүгүнкү күндүн талабына туура келбей атат. Коомдогу өзгөрүүлөргө дал келбей атат да. Ал адам ошол пикиринен өзгөргүсү келбей эле тура берет да. Бирок азырынча кыймыл аракетке барган жок. Ал ошол пикирин эле сактап атат. Ол пикир боюнча калса радикалисттик көз караш деп айтабыз. Бирок ошол радикалисттик көз карашты башка адамдарга таңуулап, мажбурлап, күч колдонуп, алардын укугун тепсеп, кайсы бир кыймыл аракетке барып, анан сен туура эмес жолдо жүрөсүң, мендей болушуң керек деп чакырыктарга барып баштаса, бул экстремисттик кыймыл аракет болот. Анан экстремисттик кыймыл аракеттен да чыгып туруп, адамдын өмүрүнө кол салып кастык кыла турган болсо, аны террористтик кыймыл аракет деп айтабыз да. Бул үч деңгээл. Бирөөсү идея, экинчиси ошол кыймыл аракет, кыймыл аракеттен дагы чыгып туруп, адамдардын өмүрүнө кол салуу, бул ошол террордук акт болот экен да. Анан мынакей өзүбүздүн эле жашоодон алып көрсөк да, баарыбыз 21-жылында ааламдаш мезгилинде жашап атабыз да.
азыр Кыргызстанда эмне көп, ар бир өстөйлүк телефондар бар, баардыгыбыз интернетте учуклап, интернет менен мамилебиз аябай түз болуп калган да, жакындашып калганбыз. Кайбир учурларда адамдар эмес, интернеттен. Ошол себептен өзүңүздөр айтып аткандай эле, ошо сиз айтып аткан биздин коомго, биздин мамлекеттик саясатка туура келбеген кандайдыр бир көз караштарын таңуулап чыккан маалыматтарды кездештирсек болот да. Албетте бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан дагы аларды тыюу жана кармоо багытында иштер жүрүп атат. Ага карабастан WhatsApp башка группаларга чыгып калат да. Аларды биз ошондо эмне дешибиз керек, экстремисттерби? Ооба, эгерде азыркы жаңы кабыл алынган Себеби таңуулап атышат да өзлөрүнүн ойлорун. туура азыр адамдар мындай бетме бет отуруп сүйлөшпөй калды, сиз айткандай эле. Ал идеяны социалдык тармактардан жайып коет, бирок ошол социалдык тармактарда жайып аткан идея Кызуу талкуу болуп алып өзүнчө кетип атат да, буркан шаркан болуп. ооба, ал идеяны түрткөн адам чындык адамбы же болбосо жок эле адамбы, ошону аныкташыбыз керек да биринчичи. Жасалма интеллект аркылуу. Азыр жаңы варианттары да чыгып атпайбы азырчы? Негизи радикалисттик пикирдин дагы, экстремисттик кыймыл аракеттин дагы максаты коомдун, элдин арасында ошол бөлүк түшүрүү, ынтымакты бузуу. А биз жаштарга негизи адам бири-бири менен түшүнүшүп, азыр инклюзивдик бир билим берүү деген түшүнүк болуп калды. Ал дегени ооба, сенин пикириң акыйкаттын бир бөлүгү, бирок башка адамдын да пикири ошол акыйкаттын бир бөлүгү. Бирок ал өзүнүн көз карашы менен түшүндүрүп атат, сен өзүңдүн көз карашың менен түшүндүрүп атат. Кандай сырткы келбетиңден айырмаланган болсоң, пикирлериңде да айырмаланасың. Бирок деген сөз бар да. Ооба, бирок биз Кыргызстанда жашап атканыбыз үчүн Кыргызстандын светтик өзгөчөлүгүн сактап калышыбыз керек. Эң туура. Сиздин кошумчаңыз сизден уккум келет да ушу. Бул боюнча бизде жанагы эле айтылган неме келип атат да. Маалыматка жетүү азыр өтө жеңил болду да, чындыгында сиз айтмакчы. Маалыматка, бирок ошол эле учурда маалымат фильтрленбей келип атат да. Ичинде толтура кайсынысы туура эмес, жана Эрмат ага айткандай. Аны талдай турганда билимиз жетпей калат. Анын артында турган адам ким, муну ким сүйлөп атат, каяктан келип атат ал пикир. Туура. Ошол пикир биздин коомдун муктаждыгы беле же эмеспи? Ошол сыяктуу нерселерди биз жана фильтрден өткөрө албай атабыз да. Анан маселе ошол жерде жаралып атат. Билимиз да жетпей калып атат. Кала берсе ошол нерсеге ишенген адам кээде чын жүрөктөн ишенет. Жанагы муктаждык катары барат, чын жүрөктөн ишенет дагы, ушул туурасы ушул экен. Себеби жанагы неме деген нерсе бар да, лидерлик же болбосо жана харизматиктик неме бар да, өзгөчөлүк сүйлөп аткан тараптачы. Балким ошол нерседен таасирленет да. Демек ошол адам туура нерсени айтып атса керек. Ага чын жүрөктөн ишенгенден кийин жакшы сүйлөйт, психолог болот. Сүйлөгөндө сөздөрүн тандап, сүйлөмдөрдү тандап, айтылчу немелерди тандап сүйлөгөн үчүн бир жакта жанагы түз эле ниет менен, жакшы эле неме менен уккан адам деле таасирленет дагы, анан ошол нерсеге сүңүп кире берет. Анан эмне болот? Андан кийин альтернативдүү башка бир жана неме айтылгандай акыйкаттын бир башка бөлүгү келсе, ага жабык да ал киши. Анан эмне болот? Анан акырындык менен жанагы экстремисттик, ошо радикалисттик көз карашка барганын өзү да билбей калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө акыркы мезгилде мамлекет тарабынан ошол эле биз айтып аткан Кыргызстан дин башкармалыгы мусулмандардын муфтият тарабынан дагы ошо биз айтып аткан радикализм, экстремизмге каршы ар кандайдыр бир агымдардын пайда болушун бөгөт коюп, жоюп, тыйып аткан мезгил бар да, кездешет. Ал жөнүндө окуп атабыз, угуп атабыз, таратып атабыз биз журналисттер. Бирок ошолордун пайда болуп ушул жылга чейин, ушул мезгилге чейин жашап келгени өзү коркунучтар жаратып атпайбы? Анын себептери эмнеде да? Не үчүн болгон ушул агымдар бизде да? Негизи анын жана башта айтылгандай бир канча өңүттөн караш керек да, сөзсүз түрдө. Кээ бир пикирлер бизге эмне деп коет, жана импорт катарында келип атат. Атайын дагы ошол нерсе. Кээ бирлер чындыгында жана сыртка биз билим алгандан өзгөчө могу немени алгандан кийин, эгемендик алгандан кийин эмне болду? Диний эркиндик келди дагы. Ар ким ошол диний муктаждыгын жоюу үчүн Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө дагы билим алган. Бизде эле мисалы ушул бир катары Түркияга барып билим алдык. Эмне болот? Ал жерде окуган адам сөзсүз түрдө кандайдыр деңгээлде ошол тармак, ошол аймактын көз карашынан, жашоо образынан жана диний түшүнүктөрүнөн дагы сөзсүз түрдө кандайдыр деңгээлде таасирленет. Бирок ошону таасирленген адам ошо таасирленгенин дагы билиш керек. Ошол менен бирге Кыргызстанга кайтадан Кыргызстанда жашап атканын дагы эстен чыгарбаш керек да. Ошол бирок бизде эмне болду? Ошол нерселер эске алынбагандыгы үчүн
окуу билим алуу менен келиши мүмкүн, сырттан келген кандай бир жардамдар менен келиши мүмкүн. Биздин мурунтан келаткан салттык диний түшүнүктүн өзүн дагы жана жаңыча улам жаңыланып жаткан жашоого айкалыштыра албай, ошону кармап калуу аракетинде болгондугу үчүн дагы бизде ошол жана жашап келатат да, ошол сыяктуу түшүнүктөр. Мен эгер сурооңузга туура эле түшүндүмбү, туура жооп бердимби? Ошону айткым келип атат мен. Демек сизге суроо бергим келет да. Сиз бүгүнкү күндө ошо жаңы өзүңүз айтып аткан эле биздин светтик коомдун Кыргызстандын конституцияда жазылган биздин мыйзамдарды биздин элдин улуттук балыктарын бартап сыйлай турган Кудай буйрса студенттер даярдайт экенсиздер да. Буюрса. Өзгөчөлүктөр эмнеде болот? Кимдер сабак берет? Жана албетте сиздерден чыккан студенттер каяк жактан барып өзлөрүнүн окуп билимин элге тарата алат да. Бул өтө маанилүү да. Ооба, буга чейин ошол берилген суроонун алкагында дин эркиндиги атайын бир нормалар менен, укуктук ченемдер менен көзөмөлдөнүшү кыйын болуп жүргөн Кыргызстанда 91-жылдан баштап 2004-кө чейин дейли. Ооба, бизде аракеттер болду, мыйзамдар жазылды, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия иштеди, көптөгөн концепциялар чыгарды. Азыркы учурда агенттик комиссия негизи улуттук агенттикке айланды да, кабарыңыз болсо, ошол Кыргыз Республикасынын президентинин алдына караштуу этностор аралык, ошондой эле диний мамилелер алып улуттук агенттик болду. Ошол улуттук агенттик негизи Кыргызстанда ошол салттуу дин түшүнүгүнө жооп берген уюмдар менен иштешет да, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштешет. Ал эми мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген адамдарды же болбосо топторду, жамааттарды эскертет. Азыр мурункудай болуп эле аларды эркинен ажыратуу маселеси оңой болбой калды. Азыр анын себептерин дагы талдаган учур болуп калды. Ислам академиясы бул жаатта биринчи кезекте чет өлкөдөн ошол квалификациясын жогорулатып келген десек болот, докторантура, кандидаттыгын жактап келген. Негизи Кыргызстанда дин жаатында биздин өлкөбүздө өзүбүздүн салттуу классикалык түшүнүктөгү алымдарыбыз, молдолорубуз бар. Бирок ошол учурда заманбап билим берүүнүн атайын системасы менен бүтүрүлүп келген докторантура мугалимдерибиз бар. Биз булардын баарын бир башын бириктирип, ошол эле учурда улуттук коопсуздук жагынан атайын текшерүүдөн өткөндөн кийин бул туура эле маалымат бере алат. Ар бир маалыматты талдап атканда студенттерге, угуучуларга, жаштарга критикалык жактан ой жүгүрткөнгө багыт бере алат деген бир деңгээлде статуста. Ошол өзгөчөлүккө ээ болгон мугалимдер менен иштешебиз да. Атайын текшерүүдөн өтөт, алар этап менен каралат. Маалыматы бар болгон, билими бар болгон же болбосо деңгээли болгон адам башка, бирок Кыргызстандын ичиндеги ички кухня деп коебуз го, ошол жакты билип, ошого жараша маселелерди талдай турган адамдар башка да бүгүнкү күндө. Мыйзамдык жакты дагы билиш керек, юридикалык баа бергенди да үйрөнүш керек. Ошол эле учурда биздин Кыргызстандын коомчулугунун психологиялык, социалдык, ошондой эле педагогикалык билим берүүчүлүк өзгөчөлүктөрүн да билиш керек. Сырттан окуп келип, академияга келип жумушка кирүүгө биз эрте деп эсептейбиз. Себеп дегенде ал Жылдыз ага айткандай деле, бир канча бир жылдан бери жүрүп калган үчүн ал жактын маданиятын, ал жактын пикиринен таасирленип калат дагы, ошол дин окшойт деп ойлоп калышы мүмкүн. Бирок чындыгына караганда дин деген өзүнчө система, бирок диндин ичинде диндар болуп жашоо деген өзүнчө система болуп атат да. Ошол эки терминди жакшы түшүнгөн, өзүнүн пикири болсо дагы, бирок көпчүлүктүн Кыргызстандын баалуулуктарын жогору кое ала турган адам, мындайча айтканда курмандык чала ала турган адамдар иштей турган жер болот. Сиздер Кыргыз Республикасынын илим билим министрлиги менен биргеликте ошол жерде катталып ишиңиздер жүргүзүп өткөнсүздөр. Ооба, бизде 3 багыт бар: дин таануу, теология, анан чет тилдери. Бул үчөө тең ошол диндин ар тараптуу талданышына жана Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошушуна керек болгон багыттар. Бул багыттарга биз атайын шифр менен ошол Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги бекитип берген программанын алкагында окутабыз. Андан сырткары бизге келген окуучулар өздөрү кызыгуусуна жараша кошумча курстарды уюштуруп бергенге мүмкүнчүлүк дагы берилген. Бул биздин ошол билим берүүнүн бир жагы. Ал эми экинчи жагы болсо, Кыргызстанда дин кызматкерлеринин кесипкөйлүгүн, дараметин, дасыгуусун жогорулатуу курстарын дагы такай уюштуруп турабыз. Өтө маанилүү.
биз жогоруда айтып аткан эле көптөгөн көйгөйлөрдүн баары биздин ошо имамдардын, ошо мечиттерде, алыскы райондордо ушул эле чүйдө жайгашкан мечиттердеги имамдарыбыздын сабаттуулугунун аздыгынан келип чыгып атат да. Азыр кыргыз жараны деген концепциянын алкагында дагы каралышы керек бул маселе. Дин негизи бир улутка таандык эмес, бир маданиятка таандык эмес, ал өзүнчө чоң бир система. Бирок ошол системанын ичинде ар кандай улуттар жашайбыз. Кыргызстан өзүнчө каралышы керек да. Анан мисалы араб өлкөлөрүндө ушундай экен, Кыргызстанда ушундай болуш керек деген пикирди айтаардан мурда мындай талдоо жүргүзө ала турган адистер даяр болот бизден буюрса. Анан биздин бүтүрүүчүлөрүбүз ошол эле диний чөйрөдөгү мамлекеттик кызматтарда иштей турган органдар менен кызматташат. Биз ошол баягы такшалмаларды, практикаларды ошол органдар менен, ошол уюмдар менен биргелешип өткөрөбүз. Студенттер теориялык маалымат менен практикалык маалыматты айкалыштыра билиш керек. Анан коомго иштеп берем деген даяр болуп, өзүнө ишеними арткандан кийин анан адис болуп иштеш керек. Азыр диплом алып алып эле барып эле маселени чеч деген болбой калды да, жарамдуу болбой калды. Азыр ошол талап бөлөкчө болуп барат. Талап бөлөкчө болуп атат, туура айтып атасыз. Жогорку деңгээлде болуп атат. Себеби дүйнөдө болуп жаткан окуяларды караганыбызда өзгөчө биз айтып аткан ислам дин багытында ар кандай радикализм, экстремизм көбөйүп атат да, ошол себептен бул маанилүү да. туура айтасыз. Ошол ислам деп айтпаш керек, мусулмандардын арасында көйгөй болуп атат да бул жерде. Ошол мусулмандар бири-бирин түшүнбөй атат. Ислам дининде эмес, ислам динин туткан мусулмандардын арасында. Ошол ислам дининин кайсы бир вариантын, кайсы бир түшүнүгүн туура деп эсептеп калып атат. Бир бөлүгү жогоруда сиз айтып аткандай да, көз карашы. Бир бөлүгү болсо жок, Кыргызстандын эле өзүнүн эле калыптанган нормасы бар да, ошол менен жашай берсек эмне болот деп атат да. Ошол экөөнүн ортосунда көпүрө түзүлүш үчүн дагы ошол Жылдызайга айтып өткөндөй эле маалыматты мындай жөнү бере бербестен, мындай көчүрүп эле же болбосо жаттатып эле бере бербестен бир аз ойлонуп көр, мисалы туура суроо түзгөндү үйрөн деген сыяктуу өзүң дагы аракет кыл. Неге сенин маселеңди бирөө чечип бериш керек? Азыр булактар бар, ошол булактардын арасында кайсынысы туура, кайсысы туура эмес экендигин сен таразага салышың керек. Неге? Келечекте сен Кыргызстанда жашайсың да. Келечек сеники, Кыргызстан сеники, сенден кийин сенин урпагың жашайт. Ошол жагынан дагы бүгүнкү күндө экологиялык маселелерге өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Мындай диний маселелер менен эле чектелип калбастан, экономикалык маселелерге көңүл бурушубуз керек. Саясий маселелерге көңүл бурушубуз керек. Экстремизмди ошол баягы диний деп эле тар чөйрөдө эле кармап калып эле биз башка жактарга көңүл бурбай калып атабыз да. Бирок бизде үй бүлөлүк система, баалуулуктарыбыз бузулуп атат тилекке каршы. Жаштарыбыз үй бүлө курганга даяр эмес. Ажырашуулар көп болуп атат. Булардын баардыгын биз мындай жалпылап караганыбызда байланышы бар да. Чындыгы маселелер менен, реалдуу жашоо менен байланыштырышыбыз керек болуп атат бүгүнкү күндө. Кайсы гана түшүнүк болбосун. Рахмат. Сизге эркин микрофон берейин. Экөөңүздөргө 1 мүнөттүк убактыбыз бар. Айтылган сөздөр болсо телекөрүүчүлөргө кайтып кетсеңиздер болот. Айта бериңиз. Негизи бүгүн көө тема чындыгында орчундуу, маанилүү бир маселе каралып атат. Бул нерселердин эми дүйнөдө көрүп келатабыз да. Кыргызстанда ошол дүйнөдөгү жанагы көңүл буруткан маселелер бизде болбош үчүн сөзсүз түрдө ошол биздин элибизди өзгөчө жаш муунду, ошол биздин диний дагы, салттык дагы баалуулуктарыбызды үйрөткөнгө, ошол нерсени өздөштүргөнгө, үйрөнгөнгө, ошол менен жашаганга аракет кылыш керек. Мамлекет тарабынан бул аракет жүрүп келатат, бирок дагы да көбөйүш керек. Эл тарабынан дагы ушул нерселерге көңүл бурулуш керек. Ушул нерселерге талап кылыш керек да. Ниет кылалы, үмүт кылалы, эми бизде бул ушул сыяктуу маселелердин мындан дагы оор, мындан дагы орчундуу болгонун сүйлөшпөйлү. Биздин эң эле чоң сүйлөшкөн маселелер ушул нерселер болсун, ушул нерсени таанып билүү үчүн эле болсун, ушул нерсенин алдын алуу үчүн гана болсун демекчимин. Рахмат. Сизге кыскача кайрылуңуз болсо. Мен жалпы көрөрмандарга, өзгөчө жаштарга кайрылып кетет элем. Биздин бир эле мамлекетибиз бар, бир эле Кыргызстаныбыз бар. Ошол Кыргызстанда тынчтык болуп турган болсо, Кыргызстанда бейкуттук, мындай бейпилдик болуп турган болсо, ынтымактык, ырашкердик болуп турган болсо, биз ошол өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү чечип, анан башка өлкөдө болуп жаткан көйгөйлөргө көңүл бура алабыз. Диний сабатсыздык, анан социалдык теңсиздик, ишсиздик, анан чет элдик идеологиялардын таасири деген эле шылтоолор менен
калып калбайлы бул маселеди өзүбүздү өнүктүргөнгө аракет кылалы, алдыга жылганга аракет кылалы, бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланалы. Себеп дегенде интернетте өзгөчө визуалдык жактан, анан анонимдик жактан маалыматтар көп келип атат. Анын чын экендигин билбей туруп, аны алдыга коомчулукка сүрүп алып чыкпайлы, башкалардын башын айландырбайлы, тынч жашайлы, бири-бирибизге сый-урмат, бири-бирибизге жакшы мамиле, бири-бирибизди колдоп эле жүрсөк, бул көйгөйлөр өзү менен өзү чечилет деп ойлойм. Рахмат, убактыңыздарды бөлүп бизге келип ушу кенен маалымат бергениңиздерге ыраазычылык билдирем, ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.